Кайрадан эле сиздер менен түз эфирибизди улантмакчыбыз. Биздин 4-коногубуздагы азыр келип калган учур экен. Кесиптешим кененирээк тааныштырам дейт. Бул киши энди айта кетпесе болбойт. Биз коштошкон жокпуз, ошо жана айта кетейин. Биздин өзгөчөлөнгөн коногубуз, башында айтып кеткенбиз. Бир башкача киши бул киши. Бул киши менен сүйлөшүш үчүн алдын ала жазылып, бул кишини табыштоо өтө негизи кыйын да. Өзгөчөлөнгөн бизде айтылып жүрөт. Бизде дегенде кандай чыгармачылыкта айтылып жүрөт. Кыргыздын Джим Керрис деп. Ошол кичинекей кезинде ошол кишини жакшы көрүп калганбы же ошол кишинин кумири. Кумир tutуп ошол кишини ушундай болот эмеспи? Сиз мени кумир туткан сыяктуу эле. Туура. Бизде конокто Удул мырза Багдырбек Абдыразак. Кош келипсиз агай. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Кайсы жылтылдайт көздү алды. Галстук сеники да. Билет эстетим. Кайра бүгүн албасам да галстук жок да. Болот. Кыйналып жүрөм. Джим Керри дегендей бул биз театральный институтта окудук да, Алматыда. Ошондо Джим Керринин бул Маска деген фильми 94-жылы чыккан да. Биз 97-98 дипломду тапшырганда ошондо ушул кишинин эң жакшы көргөн жерим позитив, шадыраң, шатман, ой деген жок. Мындай билбейм да, негедир өзүмө туура келип калдыбы ошонун ичинде ошол кишини туурап экзаменди ошентип тапшырып Джим Керриге конуп калгам. Джим Керриге жолугуп калсаңыз эмне демексиз? Мен жолукматсам, мен чынын айтсам жолуккум деле керек. Даже мына бизде Ильяс Кудретов азыр Америкада да кече эле түндө сүйлөшүп атып, мен барайын да ошо кишиге бир колун кармап алып кайтсам жакшы болот эле десем, келиңиз деп коет. Андай таланттууларды баалаш керек да. Андай элдин болбогон эле мисалга бет мимикасы менен канча элди көңүлүн көтөрүп коет. Канча элдин уже аны бизге алып келип коюш керек да, кредиттерин, эстерин чыгарып коет да, биздин кыргыздардын көп да бизде. Чыгармачылык чөйрө жөнүндө сөзсүз келе атат. Чыгармачылык чөйрөгө кайсы жылы ким аркылуу келгенсиз, анан эмнеге кудул, эмнеге комузчу эмес же жанагы барабанчы эмес кудул болуп? Эмнеге Ош базарда уур эмес деген өзү. Нутудан да. Же оңоюраак жумуш ушул экен деп. Жок, оңой эмес. Мен кичинемде эле биринчи классыңда бүтүп атканда жаздырат эле союз кезинде, билбейм, чоңойгондо ким болосуң деп. Мен ошондо артист болом деп жазам деп, артист болом деп жазган экен. Бил баян. Себеби дегенде 20 жылдан кийин жолугушууда көрсөткөндө ошондо окуп алып күлдүк да. Бир гала мен ошол досторум арасынан, классташтарым арасынан ушул артист болом деп бир эле мен кеттим окшойт, калган өз несине кетишти. Кулагыңыз ачпай туруп калгансыз. Андан кийин бул неси, бул эч жаманчылыгы жок. Зато биз артисттер, ким айтмакчы, Абдылда байке айтмакчы, биз президент боло алабыз, биз кедей боло алабыз, биз уста боло алабыз, биз бардыгы боло алабыз. Алар биздей боло албайт. Анын үстүнөн мага жагат, менин устатым Манас Бердиевке айткандай, бул оңой иш эмес, улум, бул өтө кыйын иш. Элдин тилин табыш бул оңой эмес, көңүлүн табыш дейт эле да. Мындай нерсе болуп кетти, баягы азыркы артисттерде, азыркы кудулдарда, балким теледен көрүп атса баягы мен жаман көрүп калышы мүмкүн. Себеп деген азыр жанагындай вайндар тартып, кыскача бир тамашалар менен кудул деп атап жүргөндөр бар өзүн. Идерки артисттер айтып калышат, биз концерт койгондо ат менен кирип келип концерт көрүшчү. Концерттен кетип баратсак ат менен балабыз атып койчу деп. Терезелер көп деп жанагы. Биз ал жагын көп эле көрдүк да, себеби дегенде бизде башламан болуп кетпедиби? Мисалы биз маданияттан чынын айтканда эле өтө эле алдыда эмеспиз да. Эң өкүнүчтүү жери. Ал убакта деген эптеп эле күн көрүш болуп ошондо болуп калышы мүмкүн. Аны өзүн эме кудул мындай дегендерге анча деле ойлонбойм, убактымды албайм, себеби эл өзү коюп коет. Мисалычы, кудул болсо кудул деп эле өзү эле коюп коет. Ырчыны ырчы деп, мына жакшыртайт, мына сонун актер. Ошон үчүн элден эчтеке талашпай ошолорго жакшы жагын көрсөткөнгө аракет кылып жүрө берсек, бир күнү билинип калса керек деп ойлойм да. Анда биз кесиптешим кайра эле бул сертификаттарды айткандан тажабайт экенбиз, телекөрүүчүлөрүбүз суроолорун бергенден тажабайт экенбиз. Бизде ушундай нерсе болуп атат. Бадырбек мырза жаман көрбөйсүз. Биздин ушундай болгон Түшкү Маанай деген берүүбүздүн эмөрчүлөр бар. Алар бизде ушундай болгон сертификаттарды берген. Кимде ким бизге келген конокко бир өзгөчөлүгүн сурап бере турган болсо, бул түз эфирби?
түз эфир. Бул кадимкиден түп түз эфир. Саламатсыздарбы түз эфирлер. Анан ошондой болгон сертификаттарды азыр кесиптешим тааныштырып баштайм. Мына сертификаттын дагы бир түрү эс алуучу Бишкекте эң жакшы эс алуучулардын бири. Бул Сүмбүл эс алуучу жери болуш керек. Ошондой сонун спага бизден 1 кишилик сертификат. Муну жеке эле өзүңүздөргө эмес, жакындарыңызга дагы белек кылса сонун болуш керек э. Мисалы деген мырзалар азыр кичине мындай эме болуп калышпадыбы, үйдө жатып эле жалкоорок болуп, анан баягы девушкаларыңарга эмне белек кылам деп ойлонуп отурса дагы сонун белек экен ушундай. Баняга барып жумуп кел деген аябай жакшы белек экен. Эмне жыттанып кеттимби деп анда дагы сөз болчу эле. Кыскасы Сүмбүл эс алуучу жайына барып бир кишиге туура эле айтып атат кесиптешим. Сүйүктүү жарыңыз же болбосо эжеңиз, карындашыңыз, эркек кыз айырмасы жок десе болот. Ооба. Кийинкисине өтпөсөң Сүмбүл жөнүндө реклама көп болуп кеткен жокпу? Экинчи сертификатыбыз бул азыр эле биздин экинчи коногубуз келип кетти. Үй мебелдерине үй мебелек Урбан Кейджи. Ошого 3000дик сертификатыбыз бар экен, 5000дик, 10.000дик сертификаттарыбыз бар экен. Андан тышкары бизде эң биринчи коногубуз Кыркоо Трейд деген Кореядан машина ташуу боюнча ошондо сертификаттар келген. Бул 25.000 сом сертификат бир кардар өзүнүн көрөрман Бир унага арзандатып. Тап жок алды бирөөсү. Бизде айтайын деген мындай көп кенен жакта. Андан кийин мондай алай куу деген жана суусундук боюнча биздин ушу эң алгачкы эфирибиздеги эмелчи болгон байкебиздин ушундай болгон сертификаты. Айтайын дегенибиз Бактарбек мырза эмне болот? Биз таанышып кеткенбиз. Сиз жанагынтип бир таң калып кала турган суроо деп башында айтып кеттик го. Ушундай кимде ким сизди таң калтырып турган бир суроо болсо, арасынан сертификат кайсын болсо тандап көргөзөбүз. Болду все. Ошол сертификаттын ээси болот. Келиңиз, галстук тарактан алдырып. Мен жөн айта кетсеңиз дегендей айтыңыз окшойт. Өзүңүз мындай кылсаңыз болот агай, аябай кысылып, эмне суроо берткендей эле чыгармачылыктан баштап усаттарыңызды санап, могул усаттар менен иштешкен, могул клубдар менен иштешкен, Москвага барып концерт койгон, банкрот болгон. Бир эле айтып бериңиз да көргөнүн баардыгын эсим. Жем азыркы мисалга интернет болуп туруп жеңил жакшы болуп калбадыбы? Ал чынында эле ал жакта мисалга Москвага барганда концерт койгондо биз тобу менен барып калдым. Мен алгачкы биринчи жолу Бактияр Токтогоров экөөбүз. Ошондо базарга чыгып басып реклама кылгыла дейт да. Базарга барабыз деген. Биз келдик. Концертке келгиле. Адресин жазып берип коет. Ошону айтабыз. Азыр не интернеттен жатып алып эле сонун үйдө жатып алып эле видео тартып калсаң. Видеодо тартып коесуң да еще концертиңди эле кое берсең да болот экен. Анан көп эле TikTokко чыкпайсың дейт. Чынын айтсам, өзүм TikTokто жокмун, анда бармын, бирок кызыгып, көрүп, кирип, бирдемелерди кыла бербейм. Кайсыл соц тармакты активдүү колдоносуз ошондо? YouTube'дан жаныбарлар дүйнөсүн. Эң сонун экен. Эң көп көргөн YouTube'дан жаныбарлар. Суроо бергенин себеби баягы кардарлар эме менен, сиздин телегөрүүчүлөр менен, сиздин күйөрмандарыңыз менен кандайча баарлашасыз деген. Үйүңүзгө издеп келгенден тышкары. Такылдап эле келишеби же? Кээ бирде каникулга чыгып кеткенде үйгө издеп келип алып кетишет жакшылыктарга. Барып сыйлап ташлакайнан Тойдо кандай тамадалык кызмат аткарасыз же кодулдан преспи? Жок, тойдо тамада десе тамадалчылыкка көп барам, ырчы десе ырдап көп барам. Көбүнчө эле азыр эми ырдаган көп не кылып калышты. Чакырып калышты. Анан мен ырдаганда да мындай туруп алып ырдабайм да, зымым үзүлүп кетсе, "Жаңана" деп кылган кылыктарыма, же балдарыма жагабы, же өздөрүнө жагабы билбейм, айтор жакшылап бийлеп бериңиз дейт да, бийлеп эмес, ырдап бериңиз деп айтыңызчы. Ырдап Жим Керринин ошол поколениясы болсо керек ошолор анда ошо сизди көргөндө Жим Керрин көргөндөй болушуп мындай. Түшүнгөндөр болсо керек деп ойлойм да, көбүнчө орустар да чакырып калышат. Алар менин кыргызча ырымы түшүнбөйт деле. Просто движениямы, баскан турганыма кызыгышат окшойт. Көп чакырышат да, мисалга жаңы жылга чейин бир жалган айтпасам бир 4-5 ошол орус туугандарыбыз. Аябай көп чакырыптыр. Бул аларчы бизде түшүр дейт го. Аларда 300 дедимби, 300 боюнча алар болду. Аларда мынчага кел дебейт. А бизде сода. Мындай даже карызга да барып кете бересиз го кийгисин. Артист деген нерсе бар да, ушул кесипти өзүңүз тандап алгансыз. Эч ким сизди кыйнап келген эмес да бул кесипке. Конечно. Көчөдөн бирөө кармап, Батырбек мырза күлдүрчү мени" десе, карызыңызды ойлоп кетип бараткан болсоңуз анан күлдүрүшкө туура келеби же жок деп мындай урша кетип. Жок, мисалга ырчын ырда
десе ырдап коюш оңой да, мисалычы. Аны кудулдар көргөндө күлдүрүп коючу дейт да. Десе сразу качып кетет. Анын өзүнүн жолу бар да, мындай адам менен сүйлөшүп отуруп андан келгенден кийин тарс кете турган жер. Анан сразу күлдүрүп кой десе эле оор келип кетет да, күлдүрүүчүң да иштебей кетет. Күлдүрүүчү Бизде теле көрүүчүлөрдөн дагы баягы суроолор келип калыптыр. Багдырбек агайдын ырын жаңылап ырдаса сиз каршы эмессизби дейт. Неге каршымын? Ырдаш үчүн чыгарышат да. Анан кийин мен ырым ырдап алыптыр деп сотко Багдырбек экен кайсы ырды сурап атышында кайсы ыры бар? Өзү. Сиз аткаруучусуз да? Мен аткаруучумун. Эмнеге ачка таган болуп турасыз? Уялып? Жок, өзүм стилим эле ошондой болуп калган. Дагы бир сонун суроо келиптир, агай. Саламатсыздарбы? 7-каналдын алып баруучулары дейт. Саламатчылык, ишиңиздерге ийгилик, рахмат. Шофёрдү эримдебе дейт, артистти аялым дебе деген сөз бар го. Ушуга кандай карайсыз, агай дейт. Эгерде мен артистка аял болгондо анда жооп берет элем. Мен эркек болуп атпайбы? Биздин теле көрүүчүлөрдөн келген суроо экен. Агай, анан ушул азыр жим тери деп калдык. Сиз бир кичине карап берип коесузбу? Жок, мындай кылалы, ыр сураналы, жылдыз түнүмүз тиле шыбадак. Жылдыз түндө ырдадым, аны ырдайм. Ал визиткам болуп калды. Ассаламу Ассаламу алейкум ырдап берейинчи. Как раз жаңы жылда, я. Мындай эле ура берем, шабадак деп элече туруп алып, та деп баштайм десең. Бир келген өмүрдө жүрөк түпкөрүндө болбосун жамандык, өткөнгө өкүнбө. Ассаламу алейкум, момун мусулман, айтайын сөзүмдү, укчу бир тууган. Рам-пам-пам. Бул өмүр кыйшык жолго бураңдаган, ойлонуп колуңан келбегинден куралбаган. Күнүгө 90 түрлүү бәле көрсөң дагы ошондо да үмүт үзбө, бир Алладан аха ырдап берет баха деп бүтүрүп коюнчу. Баракелде, агай. Мындай, мен билбейм, көбүнчө мындай музыка менен аткарып, мындай аткарып, чын от души аткарып бергенин жакшы көрөм да. Чыгармачылык сиздин үй бүлөңүз бага турчу, кошумча булак, баягы акча таба турчу, киреше келе турчу бир кызмат, кесиппи же болбосо сиздин баягы ар жагыңызда талантыңыз? Жок, бул эң жакшы суроо бердиң да. Бул чынын айтсам, бул чыгармачылык, бул менин артистим, карьерамды мен чынында эле таштай албай койдум. Мен канча нерсени таштадым, бирок карьерамды таштай албай койдум. Мисалга мен 10-15 күн мындай чыкпай калсам, бир жака келинчегим айтчу да. Же характерим өзгөрүп калабы, барып бир жерге барып отуруп, ырдап келиңизчи. Барып бир ачылып. Сыргытыппы? Деп ошентчи да. Анан мен чынында эле буну таштай албайт окшойм. Себеби элдин адамы болгондон кийин до конца элдин адамы болгонун жакшы көрүп калдымбы? Же мен ошонун түбүнө жетем, же чик, же пөк деп ушундай алып киришкен окшойм. Так жакшы. Чыгармачылык мен үчүн өтө кымбат. Себеби дегенде ар адам колунан келе бербейт. Сага мени ушул Жим Керрини туура айт андай мындай деп Азия Микске чейин алып барышты. КВН'де ойнодум. Жөн эле шоу көрсөттүм. Вот ошонун өзүндө канча башка улуттар кыйкырып кол чабаса, ошону жеткизгениме ушунчалык ыраазы болдум да. Ошо Москвага эле барып алып КВНге бар. Эгерде башка жакта болсом, анда Болсын Стакеев айткандай, сиз өзү орус эле болуп турулуп калгансыз, азыр Америкада жүрөт элеңиз, дейт. Бага. Устат шакирт деген нерсе бар эмеспи? Анан кийинки шакирттериңизге Жим Керрини кантип туура айткан экен? Көбү ээрчип келди, турай албай коюшту. Көбү ээрчип келди, ээрчип жүрүштү, жанында жүрүштү. Көбүнүн колунан келбей калды окшойт. Даже мен ырым ырдап да эле жылдыздын аха деген жерлерин оор экен дейт, аябай оор экен дейт. Анын үстүнөн башкалар келип, молодец, жакшы аракет бар экен. Бирок бунун ээси эле өлтүрөт окшойт деп койсо дейт, көңүлүң калып калат экен деп ушинтет да. Бизде теле көрүүчүлөрдөн дагы көптөгөн суроолор келип атат. Карыздарын сурабай турсунчу айтып. Үйүңүздүн жанында дүкөндөн карызын сурап жазгандар бар экен, алар бар. Багдырбек агай, саламатсызбы дейт. Жашыруун болбосо экинчи жеңеше барбы? Туура чынын айтыңыз агай дейт. 3-4 деп туура жазса болмок экен, негизи. Жакшы суроо. Жок, экинчи жеңеше жок.
3 даже биринчи жеңешең менен да кичине Жакшы болбой жүрөсүзбү? жакшы болбой жүрөм. Кудай буюрса жакшы болот. Азыр өзүм менен өзүм сүйлөшүп калдым. Эң жакшы каякка барасың деген адам жок. Өзүң билем өтө күмтөр келем. Сулар акы сүрөтүнү чапталып сүйлөшүппү. Өзүм кача бар элексизби? Чагага чейин жетип элекмин бирок. Дагы экинчи ирет суроондо өздөрү эме жетип калуу. Агай, сизди тааныбайт экенбиз, тамадасызбы? Сиз менен кантип байланышса болот дейт. Мен Ош базарында уурумун, телефонумду таштап коём. Ош базарына издеп келишсиң. Агай, карызыңызды качан бересиз дейт. Карыз жөнүндө сөз болуп атпайбы? Карыз салып, ныры салып кетпес. Ал нерсе туура эле экөөбүзгө жакшы эле туура эле нерсе окшойт. Анан маңдайда дүкөндөгү карызыңыздан башка да канча карызыңыз бар? Мен эң чын мындай айтсамчы майда акчалар да 3000, 4000, 2000 Эсип коет ошолор. ошолор эсип коет экен. Андан көрөк миллионго отургузуш керек экен да. Кинодо баягы эпизоддорду көрүп калабыз да. Ошондо дагы карыз жөнүндө сүйлөшкөн, ал идеяны сиз өзүңүз кошосузбу? Ушундай деп кошуппай же режиссер ошол сценарий жазып аткан кошуп кеткен болчу. Ошо рамкадан эле чыкпай ойноп берсең сонунда, бирок кызыгыраак жагынан алсаң, жок, кошумчаны сиз кошосузбу ошондо? өзүң кошосуң да. Дүкөндүн карызын чалкалап, фантазияңа, бул жашоодо болгон нерсе да бирок, бул жашоодо болгон нерсе. Өзүм өлүп албай жүрсөм, өлүп баратса да карызын сурайт. Анан алып кетейин, туруп туруңузчу, баш аман болсо алтын аяктан суу ичебиз. Анан ойноп коюп, бирок сонун болуп кетти да. Ал дагы ошодон кийин кинодон өзү звонок кылып алганына сүйүндү. Ошодон кийин сурабай да койду. Сурагандан өзү деле уялып калды болуш керек, агай. Ошончо жерден бербегенден бербейт деп да. Анан сизде да мындай адат жокпу, агай? Мисалы баягы кесиптешим экөө съемка дегенде, баягы эфирден чыккарда көп иштерибиз бар, анан чогуу жүрүп калабыз да, анан белгисиз баягы номерлер чалса эле кесиптешим төрт да туята кайсы карызым болду экен дегенде сыяктуу. Сизде андай жокпу? Өзүчө бизде карызсыз адам жок. Ооба. Чынын айткандачы. Ал деген күнүмдүк турмушка керек болгон нерсе. Кээ биркүлөр мактанып берип алат. Чынында да. Кээ биркүлөр чын эле берет. Анан кийин мактанып берип алгандарга эле таң калганым. Ушу берүүдөн кийин бир канча бир деңгээлде карызым азаят деп ишенесизби? Азаят. Бул мисалга эмне? Мен көбүнчө бергендечи, жакшылыгыңарда кызмат кылып берсем болобу дейм. Дагы эле өздөрү айтат, ошон үчүн берип атабыз депчи. Көп эле ошондой да. Анан кийин чалышат. Мисалга жана келе жатсам 24-февралга. Февралга уже заказ түшүп атат. Азыр жакшы той жакшы эле болуп атат. Бактар эке келип бересизби? Сиз конечно барып берем апа. Кандай сонун поддержка бергенсиз. Эмне барып ушул 10 мүнөт элдин көңүлүн көтөрүп, анын сени чакырган инсан канчалык сүйүнүп калат мисалы. Анан агай ошол той чакыруун деп айтып калдыңыз, анан сиздин ставкаңыз деген сияқты. Бекерден баштап. Көк пакеттен башка дагы эмне сурайсыз? Же болбосо баягы көңүлүңөн чыккан акчага эле ыраазымын дегендей барбы? Алыс жактарга айтып эле барам. Шаарда мисалга бир жерде заказым болуп калса 5000гечи. Бара жатсам келип кетиңиз бул жака десе ага деле тие берем. Акчасын деле айтпайм. Барам, жолугам. Колума карматат, анда чынын деле санабайм, чөнтөгүмө салам, дальше кете берем. Бир күндө канча тойлорго жетишесиз ага ошентип? Мен 4-үнчү тойго бир эле жолу жетиштим. Атап калган 3, 2. Бул күнүгө, Бул күнүгө сезону. Канча сомдон барасыз үйгө деле тактапса? Үйгө барганда неме? Канча сомдон барасыз? Мындай шадыран шатман жүрөм да. Дүкөндүн карызын берип коесуң ада. Дүкөндүн карызын берип, кайра дүкөнчүмө ичип, дүкөнчүн да карыз кылып коюп, андан кеткен да күндөрүм болот. Бирок бул жагынан дүкөнчүлөргө рахмат. Беришет, келип таштап кое бересиң 2000, 3000, бир ичкенде жет. Мен мындай ичпейбиз да, биз союздун адамдары. Бир ичсек, бир ай ичебиз. Бир айда өзүн ачты өткөндө нормальный санадык 52.000 ичипмин. Ошол тапкан акчам баары ошол жака кетип калат а, ошондой жагында. Туура эле жака кетип турам да. Андай кез болот да. Башка эмне кылмак элеңиз, туура эле. Жок, андай кез болот. Постоянно боло бербейт, бирок бир жылда бир жолу кармайт да. Бир ай кармайт да, все равно кармайт. Азыр тесмеңиз чачылат деген сөз ушу сизге тагандай экен, э? Селдеге чок түшүп кетти деген ошодон. Кесиптештин кылышым чачылып турат 3 айда бир, э? Чыгармачылыктан эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз? Үй бүлөңүз. Кече Абидин Темиров менен Элтерде отурам да. Ошонун ушул суроону бердим да мен да.
эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз? Эчтеке тапкан жокмун. Мен бул жашоодон, бул чыгармачылыктан ак менен эле караны таптым. Кадыр бар, ат. Ак менен эле караны жашоодо. Агы кандай, карасы кандай. Негизи эле агай сөзүңүзгө каралчу ак менен кара ар дайым бири-бирин жөнөкөй. Ээри шаркак жүрөт деп па. Алар ансыз жашоо кызыксыз. Ар дайым эле ак болсо дагы анда да кара. Төтү жана дүкөндөгү 52 миң сом карасына кирип калды. Ар дайым ак болуп келип туруп, бир күнү кара болгонучу ар дайым акты жөн эле басып коет. Ооба. Ошондуктан дагы туура. Ошондуктан баарына сабыр кылып, баарына. Анда дагы бир суроону узатып коеюн. Саламатсызбы, Багдарбек агай? Дейт, сизге ден соолук, чыгармачылык, ийгилик, үй бүлөлүк бактылуулук каалайм. Суроо мындайча дейт, жашооңузда таттуу кылып жаратканын баардык мүмкүнчүлүктөрдү берген болсо, дейт, ошол тапкан акчаңызды каяка жумшар элеңиз? Мисалы, Меккеге барып, жумшайт белеңиз, ошондой ниетиңиз барбы деген суроо узатылыптыр. Мен эгерде таап буйруп калса, мисалы, Мекке ар мусулмандын несидечи, бирок кызым Хадичага не ачып бермекмин. Ал гүлдү жакшы көрөт да. Гүл саткан дүкөн. Гүл саткан дүкөн. Ошол менин арманым. Гүл саткан дүкөн алып бермекмин. Калганын мен билбейм. Алдым өтө деле көп нерсе кое бербейм, бирок жүрөгүм эзген ушул кызыма сонун чоң килтегенден бир жерден сонун гүлдөрдү сатып алып, даярдап, открытиясын кылып ушу кызыма. Кызыңыз канчада? Экинчи класста. Мен өзүм кеч табарым өттү. 41 жашымда үйлөндүм, 42, 43, 44 ушундай балалуу болдум да. Негизи эле канча ул кыздуусуз? 2 уул, 1 кыз, ортончусу кыз, чоң уул, кенжеси. Небере чөбөрө күттүңүзбү? Жок. 41 жашында үйлөнүп, 44 жашында бала болсо, өзү канчада болгон болуп калат, небере болгон болсо ошондо. Жок, эми сурап коюш. Баласы 8-чи класстан үйлөнгөн. Суроо койсок дагы таарым калмак агай. Чыгармачыл адамдарда мындай нерсе бар. Чабандес балким өзүнүн депрессиясын чыгаргысы келсе, ат чабышы мүмкүн. Баягы машина айдаган киши машинасын катып айдашы мүмкүн. Сизде отуруп алып ыр жазып, же болбосо сатира жазып деген нерсе болобу? Мен да ыр жазбайм, бирок эң ушу депрессия мындай сон илхам келген убактарды мен жанымда чыгармачылык инсандар да Болсунбек, Сайызбек, Гүлжегет, мисалы Сатыбек, Санжар, Мых дегендер отуруп алып бирдемелерди айтып күлгөндө ушунчалык эс алам да. Алар анын үстүнөн ушунчалык күлдүрөт. Вообще крышан кетирип күлдүрөт да. Жиналгыла деме, жиналабыз кегиле. Жиналып отуруп бир сүйлөшөлү десең келет. Ички сырларың айтып, бирдемелерди айтып, вообще бир 10 жылдык жашар боласың да. Ошол жагат. Агай, сизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна келип жетип калыптыр. Сиз менен эфирден сырткары дагы кенен сүйлөшүп отурат окшойбуз деп коесуз. Таратканга чейин көп убакыт бар бизде. Агайга көп суроолор келди агай. Ошол суроолордун ичинен кайсыл суроо сизге жакты? Бизде мондай Алайко компаниясынын Канча аялыңыз бар деген суроого берет окшойт. Жок, мен сертификатты берейин деп аткан илгери бизде сүйүү мектепте башталганда кагаз кылжатчу элек го. Саламатсыңбы паланча, саламың менен мен саган кааларым биринчи байлык ден соолук деп. Ден соолук каалаган инсанга берели. Аны карап туруп айтып коет экенбиз андан кийин, Ден соолук каалайм деп жакшы тилек айтып кетиптир го ошо. Анда 092 менен аяктаган биздин телекөрүүчүбүз сизди куттуктайбыз. Мондай сонун Алайко компаниясынын сертификатына байгеге ээ болдуңуз. Эфирден кийин биз менен байланышып сертификатыңызды алып кетсеңиз болот. Агай, анда сизге эркин микрофон демекчибиз. Кыргыз элине болгон каалоо тилектериңиз болсо. Биринчиден кыргыз элибизге ынтымак менен биримдик, анан баарына ден соолук, тынччылык. Азыр аламдын бардыгында согуш болуп, үрөй учура турган нерселер болуп атат. Ошондой балекеттерден, жамандыктардан Алла өзү сактасын дейбиз. Бизди жараткан Аллахын баарыбызга иман, ибадат кыла турган инсандардан кечиримдүүлүктү, ар биринин үйүнө бакыт, ырыскы. Ушул жылы ким таарынышып кеткен болсо, ким капалашып ажырашкан болсо, ошолор кечиримдүү болуп бири-биринин колун кармап, кучакташып, балдар менен баардыгы бир үйдө ысык дасторкондун үстүндө ысык тамак жеп, баардыгы жакшылыктын үстүндөгүлөрдү каалайм. Силердин ишиңерге ийгилик.
рахмат бар болукум карындашым сага да чыгармачылык ийгилик чоң жерлерден көрүнүп жүрө бериңиздер дейм. 7 каналга жаматына сизге рахмат анда. Агай, сизге терең ыраазычылык билдирип кетмекчи. Сизге дагы үйлүңүз менен, бала чакаңыз менен бактылуу болуңуз. Буюрсам айтып калыңыз, кызыма чоң ушундай гүл ачып берет элем депчи. Анан ошол тилегиңиз дагы орундалсын. Кудай буйрса. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин Түшкү маанай программасы дагы өз соңуна келип жетти окшойт. Анан биз ар аптанын ишемби, шаршемби күндөрү биз менен 12-ден 2-ге чейин сиздер менен түз эфирде 2 саат бою кызматта болобуз. Андыктан бизди калтырбаңыздар, сонун белектерге ээ болуңуздар, көрдүңүздөр сертификаттар. Ооба, биз кийинки берүүлөргө чейин коштошобуз. Бизде ушундай болгон жакшы сертификаттар ойноттук бүгүн, өз ээлерине жеткизебиз. Бүгүнкү бизге келип берген конокторго да ушундай жан дүйнөбүз менен рахмат айтабыз. Биздин жалпы жамаатыбызга да рахмат айтабыз, бизди ар жакта эмгек кылып аткан. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.